Башкы прокуратура социалдык тармактарда белгисиз кишилер Hyundai Porter машинеси менен президенттикке талапкер болуш үчүн кызматын тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровдун атынан азык-түлүк таратып жатат деген видео боюнча териштирүү баштады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, ал тасмадагы автоунаа Ноокаттын Чеч төбө айылынын тургунуна тиешелүү экендиги аныкталды. Окуя боюнча топтолгон материалдар 21 ноябрда Бишкек шаардык милициясында жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочуларды сатып алуу менен кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталды. Кичинекей кыздарыңыз балдарыңыз менен жок болуңуз. Тарапазаттан бул көрсөтүлгөн жардамдын баары премьер-министр президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун атынан. Садыр Жапаров өзү акырындан азыр жардам берип жүрөт да. Уже 100дөн ашык үй-бүлөгө жардам берет. Дуа кылып коюптурмуздар эчеке. Садыр Жапаров деле дуа кылып эме кылабыз, ушу президент болуп, ушу эме болуп калса экен, жүз адам берсе экен деп Кудайдан тилебиз. Бактылуу болуңуздар. Садык байкебизге ден соолук, биздин дуаларыбызды жеткирип коюңуздар.